Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah ve ba'd. Esselamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Bugünkü hüküm çıgaruucu sottor. Sizler je bir adamdı baktısız kılasızlar, je bir adamdı baktılуу kılasız. Mına uşul eki negizde işteysizler. Al insan je акталып бактылуу болот, ошол сиздердин өкүмүңүздөрдүн артында. Же бир адам бактысыз болот, ошол сиздер чыгарган чечимдин негизинде. Бул кандайча? Мисалы, бир адамга жала жабылды дейле. Ошол адам ал ишти, ал кылмышты кылбаса дагы, сиздер бирөөнүн чөнтөгүн карап, же бирөөнүн бул жагына каткан тапанчасынан коркуп, же бирөөнүн буйругунан коркуп, же терезеден карап турган көздөрдөн коркуп, сиз өкүм чыгарып, сен күнөөлүүсүн деп чыгара турган болсоңуздар, бул инсандар бактысыз бойдон калат. Анткени алардын жашоосу кандай бактылуу өтүп аткан эле, сиздердин өкүмүңүздөр менен, сиздердин чечимиңиздер менен бир бактысыз үй бүлөгө айланды. Анткени анын үй бүлөсү каралбай калды. Анын ата-энеси ушул баламды чыгарамын деп болгон байлыгын сарптайт, үйүн сатат, малдарын сатат. Ке койчу эмне байлыгы болсо бүт баарын берет, ошондо дагы акталбай камалып кете берет. Мына ушул инсандарды сиздер бактысыз кыласыздар. Дагы бир инсан бул чындыгында бир кылмыш кылды. Чынында бирөөнүн буюмун урдады, бирөөнү өлтүрдү. Кыскасы бир кылмыш кылды. Бирок ошол эле инсандардын чөнтөгүн карап, же бирөөнүн колун карап, эгерде кылмышы үчүн көз жумуп, аны актап кое турган болсоңуздар, ошол актап өкүм чыгарып кое турган болсоңуздар, анда билиңиз, мына ошол бактысыз адамдарды сиздер бактылуу кыласыздар. Анткени алардын жашоосу качан болбосо бир күн камалам деген ойдо жүрүшөт. Бирок ошол тутулат. Эми мен баары бир камалам деген учурда өзүн ушундай алып жүргөн инсанды сиз жок, бул жерде акча роль ойнойт деп туруп, аны актап кое турган болсоңуз, анда бул инсанды сиздер бактылуу кыласыздар. Эки инсанды айырмасын караңыздар. Бир инсан бактылуу болду, бир инсан бактысыз болду. Эми кимиси татыктуу эле ушуга, бактылуу болушка. Биздин шариятыбызда дагы айтылат. Эгерде бир инсан кылмыш кыла турган болсо, анын жазасы бар шариятыбызда. Кандай жазалаш керек аны? Бул ислам шариятында жаза барбы дегенде, ооба бар. Ислам шариятында жаза бар. Ким кандай кылмыш кылса, ошол кылмышына жараша жаза алыш керек. А ким кылмыш кылбаса, ошол кылмышты алып камалып кетүү деген нерсе таптакыр жок. Жала жабуу боюнча биздин динибиз бөгөт коет. Бул нерсеге бөгөт коет. Таптакыр туура эмес деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадистеринде дагы айтат. Аллах Таала Куранда дагы бир топ жерде эскерет. Жала жабуу боюнча. Билесиздерби? Ошол өкүм чыгарып атканда сиздер эмнени максат кылып өкүм чыгарасыздар? Эгерде сиздер өкүм чыгарып атканда Аллахты эстейм жана Аллах мени эстеп турсун десеңиз, анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мына ушул хадисине көңүл буруңуз. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлаха ма'ал qazi ma lam yajur, fa iza jara takhalla anhu wa lazimahu ash-shaytan." Эгерде өкүм берүүчү сот адилеттүүлүк менен чечим чыгара турган болсо, анда Аллах Таала аны менен бирге болот деди. Мәләм яжур, эгерде ошол өкүм чыгаруучу сот адилетсиздик кыла турган болсо, анда Аллах Таала андан алыстайт. Аллах Таала алыстаса эмне болот? Анда валазимаху шайтан, анда ага шайтан жакындай баштайт. Анткени бир өкүмдү чыгарып атканда, сиз ошол өкүмдү адилеттүүлүк менен бүт баарын териштирип, эч кимдин чөнтөгүнөн коркпой, эч кимдин көзүнөн коркпой, эч кимдин сөзүнөн коркпой, адилеттүүлүк менен карай турган болсоңуз ошол чечимде, анда Аллах Таала сиз менен бирге болот.
А эгерде мындай кылбайм, Аллах мен менен болбосун десеңиз, анда ошол көздөрдү караңыз, ошол чөнтөктү караңыз, андан акча аласызбы, эмне кыласыз, коркосузбу, ошого жараша сиз өкүм чыгара турган болсоңуз, анда Аллах Таала сизден алыстайт. Ал учурда шайтан келет. Шайтан келип сизге түрдүү арам эшиктерин ачып коет. Ошол үчүн кайсы эле адилеттүү болбосун, бир күнөө иш же болбосо бир адилетсиздик чечим чыгара турган болсо, ошол үчүн башка адилетсиздик чечимдерди дагы жеңил эле кылып коет. Кандай эле бир адам жамгырдан кийин көчөдө басса, көлчөктөрдөн качып секирип өтөт. Эми ошол көлчөккө бир буту түшүп кала турган болсо, ал көлчөктөргө карабай калат. Алдынан суу чыгабы, эмне болуп чыгат, бүт баарын тебелеп кете берет. Ошол сыңарындай сиз бир эле чечимди мейлеми деп көз жумуп кое турган болсоңуз, болду, мындан ары сиздин чечимиңизге, сиздин ишиңизге, аракетиңизге шайтан аралашат. Шайтан аралашкан жерде эч качан сиз Аллахты таба албайсыз. Же эч качан бир бактылуулукту, же эч качан бир адилеттүүлүктү таба албайсыз. Анткени шайтан бейиштен куулуп түшүп атканда эле бизге таягын көтөрө түшкөн, муштумун түйө түшкөн, сөздөрүн даярдай түшкөн, өзүнүн кастыгын, өзүнүн душмандыгын ошондой эле ашыра түшкөн. Ошондой болгон шайтан сизге кантип мээримдүүлүк кылсын, кантип ырайымдуулук кылсын ал? Жок, анда ырайым, мээримдүүлүк деген нерсе жок. Анын максаты кыяматка чейин сизди азгыруу. Ошол үчүн, урматтуу сот өкүлдөрү, келиңиздер, адилеттүү бололу. Адилеттүүлүк бир инсанды бактылуу кылат. Кайсыл эле жерде болбосун, адилеттүүлүк сүйлөйт. Халифалардан бирөөсү айтат: сен кайсыл жерде болсоң дагы чынчыл бол, чындыкты сүйлө, адилеттүү бол. Эгерде сен кайсыл жерде адилеттүүлүк болуп, чындыкты сүйлөй турган болсоң, анда сенин корукчуң ошол адилеттүүлүк менен чынчылдык болот дейт. Бул деген сөз Аллах Таала адилеттүүлөр менен бирге, Аллах Таала чынчылдар менен бирге, Аллах Таала өзү коргойт сизди. Эч качан бир пенденин жамандыгы, эгерде Аллах каалабаса, сизге эч качан жетпейт. Эгерде бир адам дүйнө жүзү боюнча сизге жамандык кылам, зыян жеткирем деп чогулган болсо дагы, Аллах каалабаса алар зыян бере албайт. Эгерде бир инсан бүтүндөй элге зыяндык кылам дей турган болсо, Аллах кааласа бүтүндөй элге зыяндык кылып коет. Аллах Тааланын айтканы гана болот. Ошол үчүн бул жерде айтып атат: адилеттүү болгула, адилеттүүлүк менен чечим чыгаргыла, Аллах Таала ошол жерде болот. Ошол инсан менен бирге болот деди. Эгер адилеттүүлүк эле кылбай койгон болсо, ошол чечимдерин адилетсиздик менен карай турган болсо, анда билип кой, Аллах Таала сенден алыстайт. Эгерде Аллах Таала сенден алыстай турган болсо, валазимаху шайтан, анда ага шайтан келүү, шайтан аны менен болуу ага лазым болуп калат. Ал менен бирге болуп калат. Шайтан болгон жерде эч качан адилеттүүлүк болбойт. Билесиздерби, мына ушул соттогу иштеген инсандар, сиздердин ишиңиздер чындыгында оор иш. Чындыгында эч ким жеңил иш деп айта албайт. Бирок сурагы дагы оор. Айлыгы кымбат болушу мүмкүн, бирок сурагы оор. Чындыгында сурагы оор. Анткени ар бир чыккан чечим үчүн эртең жооп бересиз. Анткени кыямат күнү бир жөнөкөй эле бир үй бүлөнүн ээси катары күйөөнү, эркектерди ошол үй бүлөсүнөн сураганда ушунчалык жүдөп кетет. Ал эми ошол өкүм чыгарып, сотто иштегендер, жада калса ошол президент, булар эртең кантип жооп берет? Ошол үчүн адилеттүүлүк, адилеттүүлүк, адилеттүүлүк деп халифалардын баары жан берип кете берди. Адилеттүү болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.